Bir компьютерге 3төн болуп олтурган окуучулар Талас районунун Чатбазар айылында окушат. Мектеп Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевдин ысымынан аталганы менен бирок эч көңүл бурулбагандай. Эски мектеп санариптик билим берүүдөн аксап турат. 240 окуучуну батырган мектепте болгону 4 даана компьютер бар. Аталган мектептин көйгөйү билим берүү министрлигине жеткен. Тартыштыкты жоюу максатында жаңы компьютерлер менен камсыздалды. 5 да компьютер толукталып келип атат. Буга дагы рахмат. Бул менен көйгөйүбүз толук чечилген жок. Бирок мурдагыдан бир аз шартыбыз оңолуп, балдарга заманбап билим берүү үчүн жакшынакай шарттар түзүлүп баштады деп айтсак болот. Биз берилген компьютерлердин баарын жакшынакай абалда сактап, балдарды пизага даярдоодо, тестке даярдоодо абдан жакшы шарт түзүлөт деп ойлойбуз. Жаңы үлгүдөгү санариптик техникалар Көйгөй айылындагы Таш төбө орто мектебине да тапшырылды. 233 окуучу окуган мектепте бир эле компьютер болгон. 2 ай мурун гана 10 ноутбук берилген. Бүгүн толуктоо иретинде 5 компьютер менен камсыз болуп, мугалимдер кубанды. Суранганбыз, кайрылуу жазып келдик. Ошонун баардыгын азыр алуудабыз. Терең ыраазычылыкты ошо билим берүү министрлигине билдиребиз. Эми мындан ары биздин көйгөйүбүз чечилди. Бул дагы бирок жетишсиз компьютер. Анткени бир класста 15-20 болушу зарыл. Муну менен муктаждык 100%га чечилип калбайт. Себеби Талас районундагы 29 мектепке 300, ал эми Талас шаарындагы 10 мектепке 150 компьютер жетпейт. Мына ошол жетишпеген компьютердин заявкаларын атайын алып, ошону биз Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигине жөнөткөнбүз. Мына ошол жактан биздин ошол муктаж болгон мектептерибизге мына акырындап компьютерлер келип атат. Бирок бул албетте жетишсиз. Биз айылдан тышкары биз мугалимдерибиз дагы ноутбуктар менен камсыз кылышыбыз керек. Себеби алар сабак берүүдө ушуну колдонушу керек. Ошондуктан бизде кандай гана ошол техникалык каражаттар болбосун, азыр ошол мектептерге берип атабыз, мүмкүн болушунча. Быйыл Талас шаарына жана Талас районуна жалпы 428 компьютер мектептерге берилген. Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу уланууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.